видео сабакта биз фигуралар жана алардан пайда болгон бурчтар жөнүндө сөз кылабыз. Бурчтар. Бурч деген эмне? Бурч бул өзү эмнени түшүндүрөт? Алгач бул нерсеге көңүл бурсак. Бурч жана фигуралар. Алгач биринчи бир фигура тартып алалы. Бул бир үч бурчтук. Үч бурчтук, анын үч жагы бар. 1, 2, 3. Бул үч жагы бири-бирине туташып, бул бир үч бурчтуу фигураны пайда кылып атат. Бул үч бурчтуктун эки кесиндинин бириккен жери бизге бурчтуу берет. Бул эки кесинди биригип, бир бурчту пайда кылат. Бул жердеги эки кесинди биригип, бир бурчту. Бул жерде эки кесинди биригип, бир бурч пайда болуп атат. Демек, бурч эки кесиндинин бириккен жери бул бурч деп аталат экен. Эгерде биз тик бурчтук сыза турган болсок, тик бурчтуктун канча бурчу бар? Тик бурчтуктун канча бурчу бар? Ойлонуп көрөбүз. Бир тик бурчтуктун эсептейбиз. 1, 2, бул эки кесинди биригип атат. Экинчи бурч, бул жер үчүнчү бурч, бул жер төртүнчү бурч. Төрт бул төрт бурчтуу бир фигура, же болбосо тик бурчтук. Анын төрт жагы бар. Эсептейбиз. 1, 2, 3, 4. Төрт жагы бар. Бул өзү тик бурчтук деп аталат. Анын төрт бурчу бар. Биз эгерде башка бир төрт жактуу фигура сыза турган болсок, анын канча бурчу болот? Аны да карап көрөбүз. Бул төрт жактуу бир фигура болду. Анын төрт жагы бар. 1, 2, 3, 4. Бул төрт жактуу фигура, төрт бурчтук. Биз аны трапеция деп атайбыз. Бул фигуранын аты трапеция. Анын канча бурчу бар? 1, 2, 3, 4. Демек, бул трапециянын дагы төрт жагы бар экен. Эгерде бизге бирөө келип, бизге 5 бурчтуу бир фигура сыз деди. 5 бурчтуу фигура сыз деди. Анда биз эмне кылабыз? Ал үчүн биз 5 бурчтуу бир фигура сызабыз. Алгач баштайбыз. 1, экинчи кесинди менен туташтырып атабыз. Бир бурч болду. Кийинки кесинди менен туташтырабыз. 2 бурч пайда болду. Дагы бир кесинди менен туташтырабыз. 3 бурч. Жана бул жерде экөөнү бири-бирине туташтырабыз. Бизде 5 бурчтуу бир фигура пайда болду. Бурчтарды эсептейбиз. 1, 2, 3, 4 жана 5. Бул фигуранын канча жагы бар? 1, 2, 3, 4, 5. 5 жагы бар. Демек, биз бул фигураны эмне деп атайбыз? 5 бурчтук деп атайбыз. 5 бурчтук. Анын 5 жагы бар жана бул фигуранын 5 бурчу бар. Андыктан биз бул фигураны 5 бурчтук деп атайбыз. Эгерде биз 6 бурчтуу фигура сызсак, аны эмне деп атамакпыз? Биз бир кагаз алып, 6 бурчтуу бир фигура сызып, өз алдынча сызып көрөбүз. Мен ал фигураны оюмда сызып көрдүм. Ал фигураны мен 6 бурчтук деп атадым.